Ассаламу алейкум достор, көрүүчүлөр, катталуучулар жана коноктор. Сиздер менен көрүшүп, амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Сиздер менен Ден соолук каналы. Бүгүнкү видеонун темасы денебиздин, терибиздин жана келбетибиздин жаштыгын узартуу жана алардын жаштыгын узак убакытка сактоо жөнүндө болмокчу. Эгерде сиз кандайдыр бир бетке сүртүлүүчү майлар, кремдер, бетке маска жасоо жөнүндө болот экен десеңиз, жок. Биз эч кандай химия жасалма эмес, денебиздин, терибиздин, келбетибиздин жаштыгын узартуу тууралуу табигый, натуральный, нукура ыкмалар туурасында сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе кеттик. Баарыбыз билгендей, кээ бир адамдар өзүнүн жашына салыштырмалуу карыган көрүнөт. Жашы 35-терде, ал эми көрүнүшү 45-теги адамдай. Ошондой эле сиздер байкагандай, кээ бир 40 жаштагы адамдар сырткы келбети 30 жаштагыдай жаш көрүнөт. Эмне себептен мындай десеңиз, көпчүлүк учурда бул биз жеп тамактанып жаткан тамак аштар менен түздөн түз байланыштуу. Бул видеодо биз адамдын келбетин, терисин жашарта турган, ошондой эле сырткы келбетин гана эмес, ички органдарыбызды дагы ден соолукта кармап турган азык-түлүктөрдү чогулттук. Ошондуктан достор, аягына чейин көрүңүздөр. Бул азык-түлүктөр сиздин келбетиңизди, териңизди жашартат, ошондой эле өмүрүңүздү узартат. Биздин көрүүчүлөр жана коноктор биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталып жана коңгуроону басып коюңуздар. Биздин жаңы чыккан видеолорубузду өткөрүп жибербеңиз. Биринчи кезекте эле сизге гидрохинон деген зат жөнүндө айтпасак болбойт. Гидрохинон деген бул органикалык бирикме жана көпчүлүк азык-түлүктөрдө кездешет. Гидрохинон деген зат көбүнчө антиоксидант катары колдонулат. Антиоксидант деген бул денеге кирген азык-түлүктөрдөн чыккан заттарды кычкылданып кетүүгө жол бербеген бирикмелер. Гидрохинон денеге, организмге жакшы таасир бериш үчүн изилдөөчүлөр гидрохинон цинк менен байланышса жакшы таасир берет деп тастыкташкан. Бул учурда адамдын денесине, терисине терс таасир тийгизген супероксидтерге каршылыгын жакшы көргөзөт. Эгерде адам организминде гидрохинон аз болсо, дененин териси ооруй баштайт, түлөйт же кургап кала берет. Бырыш эрте түшөт жана башка тери ооруларын алдын ала албай калат. Ал эми гидрохинон кайсыл азык-түлүктөрдө көп өлчөмдө десеңиз, бул чайда, шоколадда жана кофеде. Албетте жасалма эмес, чыныгы натуральный шоколадды айтып жатабыз. Жана бул азыктардагы гидрохинон биздин организмдеги жана терибиздеги микро сезгенүүлөргө каршылык берип, алдын алып турат. Көп сезгенүүлөрдү профилактика кылып турат. Кан тамырларда кан жүгүрүүнү жакшыртат. Онкология оорулары жаңыдан пайда болуп жатса, аларды дагы профилактика кылганга жардамы өтө чоң жана нерв системасынын калыбына келишине дагы жардамы чоң. Жана ошондой эле биз жогоруда айткандай, гидрохинонго цинк кошуубуз керек. Орточо эсеп менен цинкти адам бир күндө 10 мг колдонуусу жетиштүү. Кайсыл азык цинкке эң бай десеңиз, бул ашкабактын семечкалары же уруктары. Бир күндө чоң кашык менен бирди жеп турсаңыз, бул жетиштүү болот. Андан сырткары бул жаңгакта көбүнчөсү грецкий орех деп коет. Бул кадимки эле биздин арстанбапта өскөн жаңгактар. Ошондой эле овсянкада жана брокколи деген өсүмдүктө цинк эң көп кездешет. Жана да цинк винодо көп кездешет экен, бирок алкоголдук ичимдиктер негизи эле адам организмине зыян жана ислам динине каршы келет. Винону колдонууну сунуштабайбыз. Кийинки жашартуучу эффектиси бар продукт бул помидор. Помидордо ликопин жана каротиноид деген заттар бар. Айта кетсек, курамында ликопиндин барынан помидор кызыл түстө болот. Жана эң кызыктуусу, ликопин күндүн нурун көп өлчөмдө помидорго кирип кетпесин камсыздап сактап, күндөн коргоп турат. Жана ликопин адамдын терисин дагы күндүн нурунан коргоп турат экен достор. Ошондой эле терини жылма кылганына салымы чоң. Помидорду чийки жана бышырып дагы жесек болот, бирок изилдөөчүлөр тарабынан помидорду бир аз убакыт термическая обработкадан өткөрсөк, ликопин денеде бат өздөштүрүүлөрүн аныкташкан. Термическая обработка деген бир аз бышырып туруп жесек деген мааниде. Андан сырткары ликопин кан тамырларга өтө пайдалуу жана андагы холестериндин өлчөмүн азайтууга жардам берет.
Канча өлчөмдө колдонуш керек десеңиз, 1 суткада 20 мг лекопин жетиштүү. Бул көз өлчөм менен 2 чоң кашык томат соусунда бар. Томат соусун эч качан кетчуп менен же банкадагы томат соусу менен алмаштырбаңыз, алар такыр башка нерселер. Ал эми помидордо канча өлчөмдө бар десеңиз, болжол менен 1 кг помидордо 50 мг лекопин бар. Лекопин помидордон башка кайсыл азыктарда бар деген суроо жаралса, жооп беребиз. Өйдөдөн ылдый кетебиз. Биринчи эң көп, андан кийин азыраак лекопини бар азыктар. Булар: шиповник, кыргызчасы ит мурун, гуава, дарбыз, томат, папайя, грейпфрут жана хурмада көп экен. Албетте ит мурунду күнүнө 100 грамм жеш кыйын. Ашказаныбыз көн элек болсо, мындай учурда дарбыз, грейпфрут жесек таттуу дагы, жагымдуу дагы болот. Кийинки балыктын майлуу сорттору булар: лосось, скумбрия, сельдь, сёмга, форель деген балыктар. Бул балыктын түрлөрүндө көп өлчөмдө омега 3 жана диметил аминоэтанол деген заттар бар. Изилдөөчүлөр тарабынан мындай балыктарды байма-бай колдонгон адамдардын терисине бырыш түшүүсү жай жана териси жылма абалда болорун тастыкташкан. Омега 3 биздин жүрөк кан тамырларына гана эмес, мээге гана эмес жана иммунитетибизге гана эмес, биздин терибизге дагы пайдасы чоң. Андан сырткары тырмактарга жана чачка дагы пайдалуу. Чоң адамдарга балыкты жумасына 300-400 грамм колдонуу сунушталат. Албетте 400 граммды бир отуруп жеп салуу эмес, 3-4 порцияга бөлүп. Антпесе кыргыздар отуруп туруп бир жеп салууга көнүп калганбыз. Тамаша. Витаминдер жөнүндө өзүнчө айта кетпесек болбойт. Териге эң керектүү витаминдер булар: С витамини, А витамини, B6 витамини жана Е витамини. Бул витаминдерге бай азыктар көп. Мисалы, кивиде С витамини көп. Кивинин жарымы бир күндүк С витаминин камсыздай алат. А витамини сабизде көп. Бир суткада 50 грамм колдонуп турсак жетиштүү сабизди. 50 грамм деген бул кичинекей эле, ошон үчүн сабизди да күндө колдонууга аракет кылыңыздар. Е витамини күн караманын майында бар. Бизде эл арасында көбүнчө суу май деп коюшат, бирок суу майды көп өлчөмдө колдонуу зыян. Бул учурда суу майдын ордуна фундук деген жемишти же миндальды колдонсоңор болот. Ал эми B6 витамини фисташкада көп, ошондой эле күн караманын уруктарында, бизче семечкада. Бул 4 витамин бар азык-түлүктөрдү күн сайын колдонууга аракет кылыңыздар достор. Бул сизге өзүңүздүн териңизге жаштыкты алып келгенге жана ошондой эле ден соолугуңузду жакшы абалда кармап турганга жардам берет. Кийинки бул петрушка. Петрушкада С витамини, каротиноид, хлорофилл жана миристицин курамында көп өлчөмдө. Петрушка теринин сезгенүүсүн алдын алууга жана калыбына келтирүүгө жардамы чоң жана эң күчтүү антиоксиданттардын бири. Петрушка биздин организмде глутатион деген затты пайда кылууга жардам берет. Бул зат терини таза, жылма, эрте бырыш түшүүлөрдү алдын алып турат. Канча өлчөмдө колдонуш керек десеңиз, бир жумада 40 грамм колдонсоңуз жетиштүү болот. Бул өтө эле кичинекей өлчөм. Салатка кошуп же миксер менен смузи жасап ичсеңер болот. Достор, сиздер жогоруда айтылган азык-түлүктөрдөн кайсынысын колдоносуңар комментарийге жазып коюңуздар жана биздин мурунку видеолорду көрө элек болсоңуздар, аларды да көрүп коюңуздар. Ал жактан дагы сиз керектүү маалыматтарды аласыз. Чоң рахмат видеону аягына чейин көрүп койгонуңуздарга. Сиздер менен Ден соолук каналы болду. Кийинки видеодон көрүшкөнчө ден соолукта болуңуз.